Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы Жалал Абад шаарын сойкулардан арылтуу максатында түнкү көпөлөктөргө каршы рейдке чыкты. Ал иш-чарага биздин чыгармачылык топ да барып күбө болуп кайткан. Иш-чаранын жүрүшү туурасында кененирээк кийинки тасмада. Жалал Абад шаарында жайгашкан мел комбинатта башта ун азыктары өндүрүлсө, бүгүнкү күндө аткарган жумушу таптакыр башка. Азыр ал жерде өңчөй көйнөк кийген кыздар денесин сатып, интимдик кызмат көрсөтүшөт. Алгач аталган дареке биздин чыгармачылык топтун мүчөсү кадимки кардар болуп кирип барды. Болбосо бул жага камера менен кириш оңойго турчу да эмес. Ошентип саунанын ичине кирип барып тасмага тарта баштаган учурда ичиндеги кыздары да, кардары да чилдей тарап туш тарапка качып жөнөштү. Карма, качырма, карма. Ларафты жапкыла, эштер. Качырма болот, болду. Карма. Жап, эштер. Кыздар качып келишти. Ал эми аларга келген кардарлар болсо, кимдир бирөөлөргө телефон чалып, арызданып, жардамга чакырып жатты. Мына могу рейдтен да бүгүнчү. Анан келип туруп азыр камерага тартылыш этип, движение кылып. Буларга, буга чейин көрбөй жүрүп тур да, буну билбейт экен да буларчы. Биринчи рейд кылып атып, бияка келип тур. Азыр чал. Айтып кой, айбекеч. Бул жерде жалпысы болуп 50дөн ашуун бөлмөлөр бар экен. Алардын ар биринде өзүнчө жууна турган жана жата турган шарттар түзүлгөн. Андан сырткары ичип чегип олтура турган жери да өзүнчө. Кыскача айтканда, шайтандын уюгундай болгон бул жерде жалаң гана ыймандан сырт иштер аткарылары бир караган адамга да көрүнүп турат. Аңгыча сыртка чыгып кеткен кыздарды да артынан барган милиция кызматкерлери кармап келишти. Kamerani jo'qotqiladi. Kamerani o'chirib qo'ygacha. O'chirgila bo'ldi, men o'zim jo'nila ketdim. Андан соң бул кыздарды да, аларга келгендерди да облустук ички иштер башкармалыгына алып жөнөштү. Kamerani yo'qotdim. Ички иштер башкармалыгына алып барып, алардын өздүгүн тактап жаткан учурда биз Жалал Абад шаарындагы Бажалар саунасына жөнөдүк. Бул жер Жалал Абад курулуш жоопкерчилиги чектелген акционердик коомунун имараты экен. Ичине кирген учурда төмөнкү көрүнүшкө күбө болдук. Бажалар саунасынын ичинен 6 кыз жана алардын администратору кармалды. Булардын арасынан айрымдары бир нече жылдан бери дал ушул жол менен үй бүлөсүн багып жүргөндөрү чыкты. Анан аларды да ички иштер башкармалыгынын имаратына өздүгүн такташ үчүн алып жөнөштү.
Bilmem de ben. Бул жака алып келген учурда аларды өздүктөрүн далилдөөчү документтерин сураган учурда биринен да паспорт же башка документ чыккан жок. Сурак учурунда кыздардын бири кош бойлуу экени белгилүү болду. Атым Наргиза, Фамилия? Жураева, Канча жыл туруп жүргөнсүң? 86 миң. Кайсыл жерде? Ошто, Оштун толук адресиси. Кашак кыштыкмын. 74-cü kvartirada жашайм. Жакшы. Ата-энем жок. Апам колудамын. 10 жылдан бери ушу көчөдө иштейм. Эмне Az boyumda бар 2 айлык. Жолдошуң барбы, күйөөң барбы? Күйөөм жок. Кимден боюң бар? Жигитимдин Жигитиң билебиз бул жакта иштегенин? билбейт. Билбейм. Россияда. Азыр кайсыл жерде иштейсиң? Бажаларда иштейм. Бажалар эмне, сабынабы? Эмне менен иштейсиң? 3 жылдан бери иштейм. Эмне жумуш кыласың? Не жумуш кылам? Клиент алам болду. Мен ашы, мени ким багат? Эч кимим жок болсо, ата-энем жок болсо, bir işti işten desem okula gelmedim mektepte. Башка жумуш кылса болбойбу? Olaydım okuyan besmim. Harip tanılayım. Kantıba. Aksankiga harip tanış gerek bu. Kilent alıp benize yazışız gerek. Yazıştı bilmiyorum, okuştu bilmiyorum. iş kılsa bolбойбу? Men bir an iş kıla albayım. Men köşede жүрүp özüm bağam. Men altı üyümdegilerden pul çıkarmam. Top özüm bağam, özüm kiyinem boldu. Үйүңдө ким, семьяң барбы? Sevme çok. Үйүңдө билер ким жаранды? Ата-энем ölüp ketken bitti opam var. Ular menimle işi çok. Kakta жүрөм, ne iş kılam. Канча жыл болду көчөдө жүргөн? 10 yıl bu. 10 жыл болду. Барбы? Ооба, бир оğlum бар. Күйөөңүч? Күйөөм жок, Ата-энең? ата-энем жок. Каерде иштейсиң өзү? Бажаларда Бажалар эмне? сауна. Качандан бери иштейсиң? 4 жылдан бeri иштейм. Эмне жумуш кыласың? Секс кылам, А? секс кылам, Кандай? секс кылам. Денеңди сатасың? Ооба. Акчага? Өзү жадагам бул жумуштан, айла жок, акча керек. Башка жумушка өтүп, бир башка жумуш иштесең болбойбу? Жок, эми депортума айтылса кетем Москвага. Москвага барып эмне жумуш кыласың? Кафеде иштейм. Бул жерде деле кафеде иштей бер да. Жок да табылбайт анда. Атың? Чарос. Самидинова, фамилиям. Отчеством yok. Onam ölüp ketken, otam ölüp ketken. Туулган жылың? 97. Fu, 92. Эрден болосуң? Oştan, Zeynep'ten. Толук адресиңди айтсаң? Oştan Zeynep'ten bulaman. Жана видеону канча? Oştan Zeynep'ten. Кайсы квартира? Oştan Zeynep'ten. Чисто. Kızıl pasportum var. Bitti emas. İçti. Кандай өзүң ошо паспорт? Кана? O da şekilde bilmem. Bilmem. Оорuyсуң. Psixman, cinleme, asabiyim. Au, de bu leyman ki hasta 12'de 1'de. Эмне кылам? Нече болгон? Yok bu kola beni bolamalı. Атың ким? Ayşe, Катурак. Ayşe, Фамилияң? Tursunbayeva, Канча жылкысың? 92. Кай жерден болосуң? Oşto, Оштун кайсыл жерден? Üskürayan Tidali'den bu. Үй-бүлөң барбы? Hiç kimim yok, men ata-anam bolsun, başkamız. Hiç kimim yok, özüm tirikçiligimi kılıp özüm жүрөм men. Özüm bakıp özüm жүрөm. Hiç kimim Өзүң yok. кантип багып атасың? Üskürayan Doğuş günler ben bir gün kaldım. А? Башка жумуш кылып жаның аксаң болбойбу? Olmaydı. Hoş men bu jolga örgen bolganmın. Daha başka jumuş kıla albayım, örgen atpayım. Канча жыл болду жүргөнгө? 5 yıl oldu. 5 жыл болду. 5 жылдан бери каерде иштейсиң? Oşta, şu yerde, başka yerde. Кайсы ишчилерде иштегенсиң, атын айтып койчу. Bacalarda. Дагы Oşta işlegenman. кайсыда? Üskürayanda, kapital işlegenman. Tımakda işlegenman, Karalmada işlegenman. Жаңы абытта бажаларда качандан бери иштейсиң? 2015'ten beri işte. Кыздардын аты жөнүн тактап жазып алган соң, алардын кол манжаларынын издерин алып, административдик айып салышты. Биздин бүгүнкү чыгарылыштын өзөгү мына ушундай окуялар камтыды. Сиздер менен мен Орозбек Шарабдинұлы болдум. Коштошоор алдында кырсыктан сак, кылмыштан олак болуп, жай турмушта жашаңыздар демекчимин.